БК медиа каналы тартуулайт. Жасалма кирпиктин пайдасынан зыяны көп. Жасалма кирпик улоо азыркы күндүн башкы трендтеринин бири. Айланага карасак, эки кыздын биринен узун кирпикти байкоого болот. Жасалма кирпик менен жүрүүнүн бир пайдасы күн сайын косметика менен боенуп отурбайсыз. Кеминде 1 ай ошол кирпиктер менен жүрүүгө болот. Бирок бул сулуулуктун да коркунучтуу жактары бар экенин унутпоо керек. Жасалма кирпик кабактын терисине бир топ зыян келтирет. Эгерде кирпик улаган адистин клейи сапатсыз болсо, тери шишип сезгенүүсү мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн кирпикти кошпой туруп, адистин кандай каражаттарды колдонорун билип алуу керек. Алардын сапаты абдан жогору болушу маанилүү. Табигый кирпиктердин түшүүсү кадыресе көрүнүш. Ал дагы башыбыздагы чач сыяктуу убакыттын өтүшү менен жаңыланып турат. Орточо эсеп боюнча табигый кирпиктин жашоо мөөнөтү 200 күн. Андан кийин ордуна жаңы кирпик өсөт. Ал эми жасалма кирпикти улаган кезде алардын мөөнөтү кыскара берет. Айрыкча көлөмдүү кирпикти чаптаганда табигый кирпиктер тез чарчайт. Жасалма кирпиктен өзүңүздүн кирпиктериңиз зыян тартып калары айдан ачык. Ал айрыкча адистин сабатсыздыгынан жана кирпикти өзүңүз алып сала турган болсоңуз, ого бетер күчөйт. Ошол себептен жасалма кирпикти кошкон учурда жана алган учурда да кесипкөй адистин кызматына кайрылыңыз. Жасалма кирпикке кам көрүүнүн жолдору. Кирпигиңиз сизге көп кызмат кылышын кааласаңыз, төмөнкү эрежелерди сактаңыз. Алар өтө назик болот, андыктан эч качан ушалабаңыз. Болбосо формасы бузулуп түшүп калуу коркунучу бар. Мончо саунага түшүүгө болбойт. Макияжды өчүрүүдө лосьонду колдонуп, көздүн тегерегин этияттык менен тазалоо сунушталат. Уктоо учурунда башыңызга жумшак жаздык коюу жана түз жатуу сунушталат. Себеби көмкөрөңүздөн жатсаңыз, кирпигиңиз сынып калуусу мүмкүн. Жасалма кирпиктин пайдасы. Көз карашыңыз жагымдуу болуп, сулуулук тартуулайт. Боенууда күнүмдүк убактыңызды үнөмдөйсүз. Тушту сарамжалдайсыз. Ошондой эле жасалма кирпик улоонун зыяны дагы бир топ. Өзүңүздүн табигый кирпигиңизди түшүрөт. Көзүңүздө ар кандай ооруларды пайда кылып, аллергияны жаратышы мүмкүн. Бир калыпта жатууну талап кылат. Күнүнө каалагандай бетиңизди жууй албайсыз. Кимдерге жасалма кирпик улатууга болбойт? Көз оорусу барлар жана көзүнүн айланасына операция жасаткандарга, кош бойлуу айымдарга, клейдин курамындагы заттар болочоктогу наристеңиздин ден соолугуна залакасын тийгизиши мүмкүн. Ошондой эле аллергиясы барларга сунушталбайт. Үй шартында бир жолку колдонулуучу жасалма кирпик чаптоодо косметолог менен кеңешиңиз. Болбосо аллергия жаратып, көздүн кызаруусуна алып келүүсү ыктымал. Көзүңүз ооруп жатканда жасалма кирпик чаптоо сунушталбайт. Табигый кирпикти өстүрүүнүн жолдору. Кирпиктин өсүүсүн активдештирген майларды колдонуңуз. Көпчүлүккө белгилүү болгон кастор жана уйгак майынан сырткары өрүк, бадам жана зайтун майларын колдонсоңуз болот. Косметолог сунуштаган кирпикти азыктандыруучу, коргоочу жана өстүрүүчү каражаттарды колдонуу керек. Курамында D витамини, кальций, фосфор жана башка элементтери бар азыктарды колдонуңуз. Күнүмдүк тамактанууңузда жашылча жемиштерге көбүрөөк басым жасаңыз. Сулуулук курмандыкты талап кылат десек да, табигый дүйнө ар дайым жогору бааланарын унутпаңыз. Өзүңүз жасалма кирпик улатып көрдүңүз беле? Буга көз карашыңыз кандай? Өз ой-пикириңизди комментарийге калтырып кетиңиз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.